Үчүнчү тепкичтеги нафси бул нафсул мутмаинна дейт да. Адамдын көкүрөгү бейпилде болуп калган нафси дейт да. Бейпил деген кандай? Тынчтыкта дейт да. Ал нафсин тарбиялаган. Демек ал намаз окуса дагы намазын рахат алат да. Ал канча садака берсе дагы ушу берген сайын рахат алат да. Ал адамдарга жардам берген сайын рахат алат. Ал адамдар жакшы иш кылды, адамдар аны жаман көрсө дагы, аны адамдар ушактаса дагы ага көңүл бурбайт. Ага Кудай гана керек бүттү. Ушундай рахат алган жүрөгү тынч болгон нафси дейт да. Мындай нафсиге жеткен адамдар 24 саат бою канча Кудай таала мүмкүнчүлүк берген болсо, Аллах таала ыраазы болгон бардык иштерди кыла бериши дейт да. Ал адамдарга биз ушуну гана кыл деп эткенбиз. Майда банаттан бери кыла бер эткенбиз. Майда банат кандай? Мисалы үчүн 1000 сомдон садака берип көнүп калган болсо, 1 сомду да берип жүр деп айтабыз. 1 сомду да сен ыра эме кылбагың, майда көрбөгүң. Балким ошол сенин 1 сомуң. 1 сомду бияка коелу. Бир итке кичинекей суу берип койсоң, балким ошол үчүн сен Алланы ыраазы кылып коюшуң мүмкүн деп, ал адамдар майда көзгө көрүнбөгөн нерселерден да Кудайдын ыраазылыгын издеп калат дейт да. Бир гана чоңдон эмес дейт да. Бирөөгө жылмайып карап койбой койгон үчүн балким жүрөгү ооруп калат да. Алла үчүн балким ошого жылмайып койсом, Алла ушул үчүн мага ыраазы болуп калышы ыктымал депчи. Ушундай бир окуя келет да. Бир кыскараак айтып берип коеюн. Бир адам падыша деп айталычы. Падыша өзүнүн вазирине өтө нааразы болуп, ачуусу келип, аны өлтүрмөкчү болот да, жазага салып. Вазирин. Анан ал вазири эртең менен жазага салып башын алабыз дейт. Вазири билбейт экен аны. Падыша уктайт экен, ошол түнү падышанын түшүнө ушунча ачууланып жаткан экен да. Түштө ушундай болот да. Кайсын нерсени ойлонуп жатсаң, ошол түш келет да. Ал Кудайдан да болбойт, шайтандан да, ал өзүңөн да. Нанды ойлоп жатсаң, нан кириши мүмкүн мисалы үчүн. Падыша ошону өлтүрөм деп жатып түшүндө дагы балтаны алып вазиринин башын кесмекчи болот экен дагы. Ошентип вазирин чабайын деп келатканда вазири бир бизче айтканда лепешка токочту алып мынтип балтадан эмне кылат экен, коргонот экен дагы. Ошол балта тийгенде балта сынып калат экен да. Башка балта алып туруп чабайын деткен, кайра токоч менен өзүн эмелетип коргонот экен. Ошентип атып тиги башын кесе албай коюптур да, ойгонуп кетет да. Аны эртең менен бардык аскерлерин жыйып, вазирди алып келип башын кесмекчи болуп, вазирин ошол маалыматты кабарды угузуп айтат экен, вазирим дейт экен. Сен эми азыр башың кесилет. Ушундай бир чыккынчылык кылдың. Бирок дейт экен. Мен сенден бир суроом бар дейт экен вазир. Сен Кудайга жаккан ушундай бир эл билбеген ушундай бир жакшы ишиң барбы десе, эми падышам көп эле дейт экен да. Ана падышада данышман эркек падышалар. Нанга окшош, нанга байланыштуу бир жакшы ишиң барбы дейт экен да. Түшүн далилдегиси келет. Токочко окшогон бир жакшы, токочко байланыштуу бир жакшы ишим бар дейт. Кандай десе, мындай дейт. Мен кичинекей чагымда өткөн сабакта айтып кеткенбиз бала тарбиялоо боюнча. Мен бала кезимде менин апам дейт. Мен уктап атканда менин жаныма бир токоч коюп койчу дейт. Эмнеге десе, ойгонгондо дароо эшикке чыгып, кедей кембагалдар, курсак ачтарга ошону берип жүр деп үйрөткөн дейт. Мен ошентип чоңойдум, азыркы күнгө чейин канчалык менин чоң иштерди кылбайын, ошол токочту мен таштаган жокмун. Дагы деле бере берем дейт да, Кудай ыраазычылыгы үчүн дейт. Дегенде падыша башын кармап айткан экен. Бүгүн сен ошол токоч менин ачууман сактады, сен бошсуң деп айтты дейт да. Демек Кудай таала түшүндө анын ушундай жакшы иши бар, мен ошого ыраазы болгом деп падышанын жүрөгүндөгү кек сактоону алып салды дейт. Караңызчы. Эми акыреттеги барганда бул ааламдын падышасы Кудай таала кандай гана сен иш кылбагының майда чоң деп бөлбөйт экен. Ошон үчүн үстүдөгү нафсидегилер майданы дагы чоңду дагы калтырбай кылып, бул бир келген жашоону, бир келген шансты колдонуп кетишет экен да булар. Колдон келишинче. Ошон үчүн булар айтышат экен, булардын сөзү, үчтөгүлөрдүн. Адам баласы өзүнүн ички дүйнөсүн күзгүнү карагандай күнүгө карап турсун дейт. Кайсы жагы кир болуп бартат, кайсы жагы кандай болуп бартат. Эгер ошентип карай турган болсо, башка адамдардын кемчилигин, башка адамдардын мүнөзүн караганга убактысы калбай калат дейт. Ошол адамдар бир гана өзүлөрү менен гана элек экен да. Кудай өзү. Башкалардын өйдө төмөн сөздөрү, мактоосу дагы жаман көрүүсү аларга таасир бербейт экен. Мына ошолорду Кудай таала менин досторум деген. Менин досторума ким ыза берсе деген, мен аларга согуш жарыялайм деген. Аларды биз олуя деп коебуз. Аларды биз ал эми олуялар үчтөгүнгө элдегилер. Алар Кудайдын досу болот дагы, алар келечекти дагы, адамдын ички дүйнөсүн дагы, жашоодо болуп аткан процесси дагы Кудайдын парасаты менен, баам парасаты менен көрүп турушат. Эмнеге биздин канун олуя атабыз балыкчыдан өтүп баратып, балыкчы жөнүн айтып кетти. Эмнеге келечектеги орустардын келүүсүн, зым менен токтордун келүүсүн кайдан айтып кетти десе, алар 3-деңгээлдеги нафсидеги адамдар болгон. Кудай пайгамбар хадис айтат,
ушундай нафсиде ушул деңгээлге жеткен Алланын досу болгон нафсин тазалаган адамдардын көз карашынан сактангыла дейт, парасатынан. Анткени алар өзүнүн көз карашы менен эмес, Кудайдын көз карашы менен, Кудайдын нуру менен көрүшөт дейт. Калыгул атабыз Кудайдын көзү менен, нуру менен көрүп кеткен экен дагы, айтып кеткен экен. Ошон үчүн ушундай адамдар бар, азыркы жашоодо деле сени карап туруп ички дүйнөңдө окуп коет да. Алар сыйкырчы эмес. Алар мусулмандар, намаз окуган, Кудайга жакын адамдар болгону нафси тазаланып көйдөгө чыккандар да. Алар сага бата кылса, дуасы кабыл болот. Аларды ким ыза кылса, Кудай алар үчүн душман болот.